Assalomu alaykum, sizlar men Nazira Desert. Bugun o'zgacha tаттуу, oozda eriген eng jo'nakkoy paxla retsepti менен бөлүшөм. Алгач эле унга каймак майды кошуп, крошка түрүнө келтирип алабыз. Анын үстүнө эле сметананы, жумуртканын сарысын, соданы кошуп, жумшак камыр ыйлап алабыз. Даяр болгон камырыбызды 3 бөлүккө бөлөбүз. 1 бөлүгүн чоңураак, 2 бөлүгүн бирдей. Орточо калыңдыкта жайып, формага салып, четтерин тегиздеп алабыз. Начинка үчүн жаңгакты чоперден өткөрүп, шекерди салып, жумуртканын агын салып, жакшылап аралаштырып, аны формага салып тегиздеп чыгабыз. Үстүнөн эле экинчи камырды формага тегиздеп салып, калган начинканы салып тегиздеп алабыз. Кайрадан үчүнчү камырыбызды салып, четтерин жакшылап тегиздеп алабыз. Бетине жумуртканын сарысын сүйкөп, бычактын жардамында камырды толук кеспей формага келтирип алабыз. Жаңгак менен кооздоп, духовкага 20-25 мүнөткө жөнөтөбүз. Мынакей пахлава даяр. Кайнак сууга 2 кашык балдан салып, пахлаванын бетине аябастан куюп чыгабыз. Бул рецепт менен сөзсүз жасап көрүңүздөр. Ооздо эриген оригинал рецепт. Рецепт жаккан болсо, каналыма катталып, жакындарыңыз менен бөлүшүп, комментарий калтырганды унутпаңыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.